Саламатсыздарбы, бүгүн 27 апрель күнгө шейшемби Супер ТВда Сереп Чекиткейжи сайтынан алынган саат 21:00 карата учурдун актуалдуу маанилүү акыркы жаңылыктары менен тааныштырабыз. Башкы прокуратура Курманкул Зулушевдин жазык укуктук системаны реформалоо боюнча жумушчу топтун отурумунда айткан сөздөрү боюнча үн катты. Алардын айтымында башкы прокурор жасалган кылмыш үчүн жазык жоопкерчилигинин болбой койбостук принцибинен баш тартууну эмес, жазанын катаалдыгы боюнча пикирин билдирген. Жазык укуктук системаны реформалоо боюнча жумушчу топтун отурумунда башкы прокурор өлкөбүздө жарандар салт боюнча менталитетке жараша никелешип, мыйзам талаптарын эске албастан үй бүлө курган учурлар кездешерине токтолуп, эгер 17 жашар кыз төрөп үй бүлө куруп, жолдошу менен жашап калса, тергөө анын жолдошунун аракетине юридикалык баа берет. Бул аракет үчүн 7 жыл 6 айдан 10 жылга чейин эркинен ажыратуу жазасы каралган. Мындай учурларда улуттук менталитет менен салтты эске алуу зарыл деп эсептеймин деген. Бирок башкы прокурордун жогорудагы сөздөрү айрым массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрү тарабынан туура эмес интерпретацияланып калган. УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев Алабука районунун Чоң Сай жергесиндеги тургундар менен жолугушуу учурунда Өзбекстандан Чоң Сайдагы 19,2 миң гектарды толугу менен кайтарып алаарын билдирген. Бул тууралуу журналист Өткүрбек Рахманов социалдык түйүндөгү баракчасына жазды. Жергиликтүү жашоочуларга кыргыз-өзбек чек арасын делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча өкмөттүк делегациялардын акыркы жолугушуусунда жетишилген макулдашуусу тууралуу толук маалымат берилди. Чоң Сай тургундарын кызыктырган суроо талаптарга жооп узатылды. Чогулган эл Чоң Сай аймагынан Өзбекстан тараптан алынган 8 миң гектар жер тилкесин дагы көбөйтүүнү тагыраагы мурда кыргыз бийлиги тарабынан Өзбек Республикасына өткөрүп берилип кеткен 19,200 гектар аянтты кайтарып алууну суранышты. Камчыбек Ташиев бул маселе боюнча толук маалыматы бар экенин жана айтылып жаткан 19,200 гектар жер тилкесин кайра Кыргызстанга кайтарып алуу үчүн мүмкүн болгон бардык аракеттер жасала турганын айтты. Аны үчүн тийиштүү иштер сөзсүз түрдө жүргүзүлөрүн баса белгиледи. Өткүрбек Рахманов, УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиевдин жардамчысы. Чек ара маселеси чечилип, аягына чыгуу 4 баскычтан турат. Биринчи жумушчу комиссия макулдашып келет. Экинчи баары такташып алып президенттерге алып келет. Үчүнчү президент макул болсо парламентке жөнөтөт. Же кайра артка жөнөтүп оңдойлу десе болот. Төртүнчү парламент ратификациядан өткөрүп берет. Анан президент кол коет. Бул тууралуу президент Садыр Жапаров маек учурунда билдирди. Анын айтымында биздики башталышы гана. Биз ачык айкын муруклардын катасын кайталап, 10-15 жыл өткөндөн кийин элдин каргышына калбай деп ушундай жасап жатабыз. Ошондуктан ызычуу түшүп жерибиз өтүп кетти деген саясат жүргүзбөш керек. Бардыгын тынчтык жолу менен акылдашуу, макулдашуу менен чечебиз, деди ал. Электр энергиясы боюнча ар бир кыргызстандык билесиңер, бул 30 жылдан бери келе жаткан маселе. Муну мен кече келип эле сууну жутуп алып же агызып ийип, анан кризиске учурап жаткан жок да. Мындай пикирин президент Садыр Жапаров маек учурунда билдирди. Анын айтымында акыркы 10 жылда карыз алып келе берип, электр тармагына деген каражат уурдалып кеткен. Бүгүн коомчулук айтып жатпайбы, эмнеге мурункулар келип уурдап кеткенди эл төлөшү керек. Ошолорду төктүрбөйсүңөрбү деп. Ал жумушту аткаруу үчүн 1-2 жыл убакыт кетет. Аны текшерип чыгыш керек, бул оңой эмес. Эгер аны күтүп отура берсек, тарифтер ушул боюнча калса, эмдиги жылы токтогул суу сактагычы иштебей калат. Анда Кыргызстан энергетикасыз калат. Тезектермей, чырак жакмай жашоого түшүп калабыз, деди ал. Казино 2015 жылга чейин иштеп келген. Кыргызстандын ар бир жараны кирип ойногонго акысы бар болчу. Жаш балдар барып күнү-түнү ойноп акчаларын уттурган мезгилдер бар болчу. Бирок ошону шылтоо кылып, айрым депутаттар биригип алып, казинолорду шантаж кылган. Бул тууралуу президент Садыр Жапаров маек учурунда билдирди. Анын айтымында казинолорду бардык аймактарга ачуу керек жана убагында казинолорду айрым депутаттар менен саясатчылар бир абзац менен жаптырып салышкан. Убагында депутаттар шантаж кылып акча талап кылышканда, казино ээлери акча бербей коюшкан. Анан алар бир абзац мыйзам менен баарын жаптырып салышкан. Муну мен билем. Ал эми азыр айтып атам. Кыргыз жарандары казинонун эшигин аттабайт. Бул чет өлкөлүктөр үчүн гана болот. Экономиканы көрүп атасыңар. Биз ар кандай жол менен казинаны толтурушубуз керек. Эми арам деп жатышат. Эмне арак саткан арам эмеспи? Эмне чочко саткандардан алып аткан акча арам эмеспи, деди ал.
3 айдан бери иштери алдыга жылбай жаткан министрликтер да бар. Ошол эле учурда ишин абдан жакшы тартып жаткан министр бар. Бул тууралуу президент Садыр Жапаров маек учурунда билдирди. Мисалы, саламаттыкты сактоо министрин депутаттар тепкилеп, алабыз бул иштебейт деп жатышпайбы? Бирок ал чынында эле жакшы иштеп жатат. Өзү доктор, профессор, ошол тармакта өмүр бою эмгектенип жүргөн киши экен. Болгон эле тили сайрабайт экен, сөз байлыгы жок. Бирок менеджер 3 айдын ичинде оптимизация кылды, реформа жасады. Медицина тармагында желип кеткен, уурдалган акчанын баарын таап, топтоп алып келди. Ошонун негизинде медицина кызматкерлеринин эмгек акысын жогорулаттык. Үй бүлөлүк дарыгерлер тобундагы эмгек акыны 100%га көтөрүп бердик. Бул 3,5 миң киши 10 миң дарыгерге 50%га көтөрүп бердик. Мунун баары саламаттыкты сактоо министринин жетишкендиги. Анын тыным албай иштеген эмгеги болду. Ал жердеги медиктердин дагы эмгек акысы чечилди. Абдан жакшы эмгек акы алып иштешет. Эң негизгиси 5 жыл ичинде элибизди бекер дарылайбыз. Дарысы да, операциясы да, караганы дагы бекер болот. Араб туугандар жардам берип жатат, деди президент. Түркиянын президенти Реджеп Тайып Эрдоган коронавирустан улам 29 апрелден 17 майга чейин локдаун жарыялады. Бул тууралуу РИА Новости жазды. Түркияда 16 апрелдеги статистика коронавирус жуккандардын саны пандемиядан тарта 63.082 адамга жеткенин көрсөттү. Ал эми 21 апрелде бир күндө 362 адам көз жумган. Ири мамлекеттердин бири Орусия эпидемиологиялык абалдан улам Түркия менен аба байланыштарын 15 апрелден 1 июнга чейин токтоткон. Рамазан айынан соң кадыресе жашоого кайтып келиш үчүн коронавирустун жаңы жуккан учурларын суткасына 5000ге түшүрүшүбүз керек. Болбосо туристтик ишмердүүлүккө кайтып келе албайбыз. 29 апрелде саат 17:00 баштап 17 май таңкы 5:00 чейин локдаун киргизилет деген Эрдоган өкмөт жыйынынын кийинки телекайрылуусунда. Анын айтымына караганда, шаар арасында поездер уруксат берилгенде гана жүрөт. Чектөө мейманканаларга да тиешелүү. Бардык мекемелер жабылат. Абдан зарыл кызматтар менен токтотконго болбой турган өндүрүш гана иштейт, деди ал. Кыргызстандын инфраструктуралык чоң долбоору болгон Түндүк-Түштүк жолунун курулушуна байланыштуу текшерүү иштери жүргүзүлөт. Бул маалыматты президент Садыр Жапаров 26 апрелде Аки пресс агенттигинин журналисттери менен болгон маек учурунда билдирди. Өлкө башчы белгилегендей, бул жол Кыргызстандын эли үчүн өтө маанилүү. Аны аягына чыгаруу аракеттери көрүлөт. Түндүк-Түштүк жолун азыр бир сыйра текшерип чыгалы деп жатабыз. Канча акча келген, канча пайызга бүткөн, кайсы деңгээлде экенин текшерүүдөн өткөрүп, алып анан айтпасак азыр айтыш кыйын. Бирок аны сөзсүз түрдө аягына чыгарабыз, деди Садыр Жапаров. Жогорку кеңештин социалдык маселелер, билим берүү, илим, маданият жана саламаттыкты сактоо боюнча комитети кечээ 26 апрелдеги жыйынында саламаттыкты сактоо чөйрөсүндөгү абал жөнүндө саламаттыкты сактоо жана социалдык өнүктүрүү министрлигинин маалыматын укмак. Бул тууралуу жогорку кеңештин басма сөз кызматынан билдиришти. Бирок комитет отурумуна чакырылган саламаттыкты сактоо жана социалдык өнүктүрүү министри Алымкадыр Бейшеналиевдин келе албай калгандыгына байланыштуу бул теманы депутаттардын сунуш пикирлерин эске алып, жалпы жыйынга алып чыгуу бүтүмүнө келишти. Талкуу жыйынтыгында саламаттыкты сактоо жана социалдык өнүктүрүү министри Алымкадыр Бейшеналиевдин ээлеген кызмат ордуна ылайыктуулугун кароо маселесин парламент отурумуна алып чыгуу боюнча комитеттин чечими кабыл алынды. Ошентип, бул жолку жыйында каралган маселелердин басымдуу бөлүгүн саламаттыкты сактоо тармагына байланыштуу протоколдук тапшырмалардын аткарылышы тууралуу маалыматтар түздү. Үстүбүздөгү жылдын 22 апрелине карата уйдун этине болгон баалар республика боюнча орточо 450 сомду түзгөнүн жана өткөн жылдын ушул күнүнө салыштырмалуу 89,11 сомго же дээрлик 25%га өскөнүн көрсөттү. Бул тууралуу улуттук статистикалык комитеттен билдиришти. Ал эми койдун этинин баасы тиешелүүлүгүнө жараша 449,67 сомду түздү. Же 2020 жылдын тиешелүү мезгилине салыштырмалуу 29%га өстү. Bir сутка ичинде COVID-19 элдетин 247 адам жоктуруп алды, 5 адам каза тапты. Бул тууралуу республикалык штабтан билдиришти. Аймактар боюнча Бишкекте 146, Ошто 1, Чүй облусунда 79, Ош облусунда 2, Талас облусунда 2, Нарын облусунда 6, Ысык Көл облусунда 7, Жалал Абад облусунда 1, Баткен облусунда 3. Ал эми сутка ичинде 203 адам айыгып чыкты. Каза тапкан 5 адамдын 3-өө Бишкектен, 2-өө Чүй облусунан. Ошону менен Кыргызстанда оору жуктургандардын
жалпы саны 94.227 адамга жетти. Алардын ичинен 88.415 адам айыгып чыкты. 1589 адам каза тапты. Майрам Акаева бир дагы кадр маселесине, бир дагы мамлекеттик ишке киришчү эмес. Бул тууралуу мурунку президент Аскар Акаев Автор ТВга берген маегинде билдирди. Анын айтымында мындай сөздөр жөн гана каралоо. Куру каралоолор ошол 2005-жылы башталды. Бул атайын саясат болду, себеби мени президент катары Майрам Акаеваны балдарымды үй бүлөмдү каралап, эл ичиндеги ишенимди, кадыр баркыбызды жоготуп, иши кылып Акаевди Кыргызстандын биринчи 15 жылдагы тарыхынан чийип салуу эле, деди ал. Кече 26 апрелде президент Садыр Жапаров Акипресс маалымат агенттигинин журналисттеринин суроолоруна жооп берди. Анда журналисттер абакта жаткан Алмазбек Атамбаевдин тагдырына кызыгышты. Алар президентке мурунку президент Алмазбек Атамбаев учурда камакта. Анын боштондукка чыгышы боюнча сиздин пикириңизди угалы деген суроо узаткан. Суроого президент Атамбаевдин абактан качан чыга турганын сурабаганын, ага убактысы жок экенин айткан. Аны сот чечет, ага кызыккан жокмун, убактым да жете элек. Менин билишимче Кой Таш окуясы боюнча жана Батукаев боюнча соту жүрүп жатат. Анын качан чыга турганын сураган да жокмун. Аны мен эмес, сот чечет, деди президент. Президент Садыр Жапаров телеканалдардын бирине берген маегинде калктын 3-чү категориясы үчүн электр энергиясын пайдаланууга коюлган чектөө кайра алынып салынаарын билдирди. Белгилей кетсек, буга чейин сунушталган тарифте Жапаров колунда бар үй бүлөлөр 1 сом 48 тыйындан, ал эми кышкы мезгилде 1000 киловатт сааттан ашса 2 сом 29 тыйындан эсептелерин маалымдаган. Ал эми бул жолку маегинде 1000 киловаттык чектөөнү алып салаарын айтууда. Электр энергиясын байлар жагатта, кыштын күнү Хан сарайы барлар үйүн жылытуу үчүн көп колдонот. Ошол категорияга кыштын күнү 1000 киловаттан ашса 2 сом 29 тыйындан кылып көтөрүп койсок болот деген сунуш түшкөн. Азыр чектөө деген сөздү унуткула, бирдей тарифти коюла деп жатабыз, деди Жапаров. Муну менен аз камсыз болгон үй бүлөлөргө 74 тыйындан, бийик тоолуу аймактын жашоочуларына электр кубатын 1 сом 4 тыйындан, ал эми жашоо шарты жакшыларга 1 сом 48 тыйындан сунушталууда. Сооронбай Жээнбековдун бийликтен куулушуна негизги себептердин бири пандемия учурундагы бийликтин шалакы мамилеси болгон. Ал президент болуп турган учурда бир нече ирет коронавирус боюнча абал жеке менин жана коопсуздук кеңешинин көзөмөлүндө турат деп айтканы баарынын эсинде. Бул боюнча Элвира Сурабалдиева вице-премьер болуп турган кезде минтип айткан. Канчалаган миллиондор донорлордон келгенин, медицина кызматкерлери элементардык коргоочу кийимдердин жетишсиздигинен вируска кабылып, эл боо түшүп өлүп жатканда канчалаган миллиондор тийиштүү даректерге жетпей айланып өткөнүн билсеңер эле. Дал ушул маселе боюнча өлкө башына келген Садыр Жапаров жана Камчыбек Ташиевден адилеттүүлүктү талап кылгандар көп. Бул тууралуу берилген суроого президент Садыр Жапаров бул боюнча дагы текшерүүлөр болот. 400 миллион долларга жакын каражат келген экен. Бирок каякка кеткен, эмнеге кеткен, чындап эле ошол тармакка жумшалганбы, буга дагы жете элекпиз. Мунун ар бир тыйынына чейин текшертип, анан элдин алдына алып чыгып беребиз. Уурдап алгандар болсо кайтарабыз. Азыр көбү камалып жатат. Кайтарып берип коюп чыгып жатат. 1000 доллар алса 100 000 доллар берип чыгып жаткандар да бар. Аларды түрмөдө кармап жатып, мамлекеттин акчасы менен багып эмне кыласыңар, деди. Айгүл Абдыраева билим берүү жана илим министринин орун басары болуп дайындалды. Бул тууралуу мекеменин басма сөз кызматынан билдиришти. Маалыматка караганда, ал 1 ай мурун дайындалган. Айгүл Абдыраева министрликтин илим жагын көзөмөлдөйт. Айгүл Абдыраева Ысык көл облусунун Түп районунун Күрмөнтү айылында төрөлгөн. Майковский атындагы Кыргыз аялдар педагогикалык институтунун чет тилдер факультетин бүтүргөн. Мектепте мугалим, Ишеналы Арабаев университетинде декандын орун басары, кафедра башчысы, декандын милдетин аткаруучу кызматтарында иштеген. 2020-жылдын күзүндө Мекенчилик партиясынын тизмеси менен шайлоого катышкан. Мурунку президент Аскар Акаев Автор ТВга берген маегинде убагында чуу жараткан Хан Теңири менен үзөңгү кууш боюнча үн катты. Кыргыз-Кытай чек арасына келсек, эл аралык укуктун негизинде чек араны чечели дешти. Биз макул болдук. Аны эми бир Акаев чечпейт да, биз да комиссия түзгөнбүз. Сүйлөшүүлөрдү жүргүзө баштадык. Ошентип эл аралык укук боюнча талаш тартыш тилкени жарым-жартылай бөлүп алышат. Ошондо 10 жыл ичинде чек араны чечтик. 2001-жылы чек ара маселеси бүттү. Орусия, Кытай эки улуу мамлекет катары 50% бөлүп алды. Казакстан 40%, Кыргызстанга өзөңгү кууштун 70% калган, 30% Кытайга калган. Ал эми Кытай Хан Теңирин Кыргызстанга калтырган, деди ал.
Бизде азыр серепчилер менен сунуш айткандар көп. Бул тууралуу Айыл суу чарба жана аймактарды өнүктүрүү министри Аскар Жаныбеков 27 апрелде маалымат жыйын учурунда жаңы дайындалган кеңешчиси тууралуу журналисттин суроосуна жооп берип жатып билдирди. Менин принцибим мындай: сын айтасыңбы, сунуш бер. Сунуш бересиңби, жасайсыңбы, жооп бер. Бизде эмне көп, серепчи көп. Бизде сунуш айткандар көп. Жоопкерчиликти моюнга алыш керек да. Айта кетчү нерсе, коомдук кеңешчи мамлекеттик кызматкер эмес, акча албай, эмгек келишими түзүлбөй иштейт. Анын негизги функциясы коомчулукка министр менен министрликтин иши, милдеттери, максаттары тууралуу маалыматтарды жеткирүүдө жардам берүү. Бүгүнкү күндө биздин Айыл чарба министрлиги ар бир кыргызстандыктын сунушуна, жардамына, колдоосуна муктажбыз. Кашкарбаевдин биздин ишти элге жеткиргенге мүмкүнчүлүгү бар экен. Эмнеге аны пайдаланууга болбосун? Же ага бир сом акча төлөбөсөк, же кабинет бербесек, ал биздин саясатты элге, элдин мүдөөсүн бизге жеткириш керек, деди министр. 25 апрелде Садыр Жапаровдун тарапташы катары таанымал Бакай Кашкарбаевдин Айыл суу чарба министринин коомдук башталыштагы кеңешчиси болуп дайындалганы белгилүү болгон. Бул дайындоо көпчүлүк социалдык тармактын колдонуучуларын таң калтырган. Буга биринчиден Кашкарбаевдин үстүнөн бийлик өкүлүн опуз алуу беренеси менен иш козголгону тууралуу башкы прокуратура тараткан маалымат себеп болсо, экинчиден анын ыйлап президенттен өзүнө кеңешчи кылып дайындоону суранган тасмасы интернетте тарап кеткен. Бүгүн 27 апрелде маалымат жыйын учурунда Айыл суу чарба жана аймактарды өнүктүрүү министри Аскарбек Жаныбеков өзүнүн бизнеси тууралуу суроолорго жооп берди. Министр Кыргызстандагы эң алдыңкы агрокомплекс түзүүгө жетишкенин айтып, аны менен сыймыктанаарын кошумчалады. Ал Бишкекке эт комбинат курганы тууралуу иштерди четке какты. Атаң көрүү Бишкекте эт комбинатын болсо жакшы эле болмок. Бирок андай эмес. Министрликке келерден мурун Караколдо заманбап эт комбинатын куруп, ишке киргизгенге үлгүргөм. Ал бар, ал биздин үй бүлөлүк бизнес. Мен сыймыктанам, бүгүнкү күндө Кыргызстандагы эң заманбап эт комбинаты. Албетте каражат финансылык институттардан насыяга алынган, деди министр. Саламаттыкты сактоо министринин мурдагы орун басары Нурболот Үсөнбаев республикалык карантиндик жана өзгөчө кооптуу инфекциялар борборунун директорунун орун басары болуп дайындалды. Үсөнбаев саламаттыкты сактоо министринин орун басары болуп 2020 жылдын апрелинен 2021 жылдын 25 мартына чейин иштеген. Президент Садыр Жапаровдун Фейсбуктагы жана Инстаграмдагы баракчалары расмий тастыктоодон өтүп, көк белги алды. Учурда Жапаровдун Фейсбукта жана Инстаграмда расмий баракчалары бар. Буга чейин Жапаровдун Фейсбуктагы баракчасы аркылуу жазылган посттор, комментарийлер көп талкуу жараткан. Депутат Дастан Бекешевке дал ушул аккаунт аркылуу кемсинткен сөздөр жазылган. Кийин президенттин маалымат катчысы Галина Байтерек Садыр Жапаровдун аккаунтуна хакердик чабуул жасалганын айткан. Тажикстандын Гафур районундагы суу насос станциясы Кыргызстандын Баткен облусунун Лейлек районунун секундасына 3,5 куб метр суу менен камсыздайт. Суу Кайракум суу сактагычынан алынат, деп билдирди Азия Плюс басылмасына Тажикстандын Согди облусунун мелиорация жана ирригация башкармалыгынын директорунун орун басары Халим Хожиев. Ал Кыргызстандын УКМКнын башчысы Камчыбек Ташиевдин Баткен облусунун Козу Баглаң дарыясында суу сактагыч куруу тууралуу билдирүүсү боюнча пикирин билдирип жатып, чектеш аймакта суу сактагыч куруу маселеси мамлекеттер аралык макулдашуунун негизинде жүргүзүлүшү керек экенин айтты. Дин алымы Абдышүкүр Ажы Нарматов кумарканаларды ачуу тууралуу оюн билдирди. Ал 22 апрелде жогорку кеңеште мыйзам долбоору биринчи окууда кабыл алынгандан кийин мечитте элдин алдында кумардын канчалык күнөө экенин түшүндүрүп берген. Дин алымынын айтымында арак, бутка сыйынуу, көз ачыкка баруу, кумар оюндары баары нажасат, жийиркеничтүү болуп эсептелет. Абдышүкүр Ажы мыйзам долбоорун колдогон депутаттарга кайрылып, арамдан тапкан акча менен адал оокат кылынбай турганын эскертти. Азыр айрым депутаттар кумаркана ачабыз, ушуну менен экономикабыз көтөрүлөт деп жатышат. Арамдан тапкан акча менен адал дасторкон салынбайт. Азыр кумарканасыз эле башыбызга эмнелер келип жатат. Сенин депутаттыгыңа саналуу айлар калды. Эртең Аллахтын алдына барасың. Эл өкүлү болгондон кийин элиңдин көпчүлүгү мусулманбы? Анда арам экономика менен бакпа.
Казино ачам дегенди токтотуу керек, жараткандан коркуу керек. Биринчи окуудан добуш берилип кетти. Калган окууларда ойлонуп туруп добуш бер. Өзүн мусулманмын деп эсептеген адамга жараткан ичкилик ичпе, жебе, ойнобо деп эле койгон жок. Казино ачпа деп эле койгон жок, жанына жолобо деп айткан. Арак кандай арам болсо, кумар ошонун жанында. Ташка, бутка сыйынуу кандай күнөө болсо, кумар оюндарын ойноо дагы ошондой. Көз ачыкка баруу кандай күнөө болсо, кумар ойногондук да ошондой, деди дин аалымы. Эскерте кетсек, президент Садыр Жапаров 26 апрелде Кыргызстандын бардык аймактарында кумаркана ачууну колдой турганын Пирамида телеканалына берген маегинде билдирген. Жогорку Кеңеш Ысык көлдөгү Тамчы аэропортунун аймагына чет элдиктер үчүн кумарканалардын ачылышына шарт түзгөн мыйзам долбоорун биринчи окууда колдогон. Ушул жана башка жаңылыктарды Серепче Киткейжи сайтына кирип окуп таныша аласыздар. Кечиңиздер көңүлдүү улансын.